Баткен областык гимназия жатак мектебинде жаш ойлоп табуучулар үчүн атайын устакана орун алган. Устаканада жаш ойлоп табуучулар жаңы долбоорлордун үстүндө иштешет. Нурсултан Закиров аталган орто мектептин ойлоп табуучу окуучуларынын сап башында турат. Каарманыбыз төрткүл суу сактагычынын жаңы макетин түзгөн. Анын эмгегинен эс алууга ылайыкташкан заманбап үлгүдөгү төрткүл суу сактагычын көрүүгө болот. Электр энергиясындагы гэстерден албай мен өзүм ошол өзүнө өзү камсыз кыла турган кылып, мисалы бул жерде шамалдан ала турган кылдым. Бул жерде шамал батыштан шамал келип, ошол бардык немелеринде айлаттырганда, бул жактан энергия келет дагы, бул жол чырактардын күйгүзөт бардыгын, освещение берип жолдорго. Кийин бул жерде ошол көлгө кирген каналга гэс курдум, мини гэс да. Бул дагы ошол электр энергиясын чыгарып, бул жерде насос бар. Бул насос менен суу чыгарылат дагы көлдөн. Бардык ал бактарактарга, ошол айлана немелерге, айланасындагыларга суу чыгарып берип турат. Бир нече эмгектердин автору болууга үлгүргөн Эрнист Айдарали уулу Баткен шаарындагы Айтпай атындагы орто мектебинин 9-классынын окуучусу. Каарманыбыз бир нече кароо сынактарга катышып, көптөгөн сыйлыктардын ээси болгон. Эрнист өз алдынча жасаган иштерин керектен чыккан буюмдардан жасайт. Пожарный робот. Бул ар кандай бузук нерселерден запчасттар алып, ошентип куралган. Бул плюту, бул кнопкалары колдо жасалган. Бул ар бир моторду кыймылдатат. Бул моторлору жана ол жерде кыймылдаткычтары машиналардын запчасттарынан, анан башка нерселердин запчасттарынан алынган. Бул кызматы пожарный робот адам кире албаган жерлерге кирип, адам барбы жокпу билип чыгат. Бул плютунда камерасы бар. Бул жакта көрүп билип алса болот. Аталган орто мектепте жыл сайын жаш ойлоп тапкычтар арасында атайын кароо сынактар уюштурулуп турат. Сынактын жыйынтыгы менен алдыңкы орунду камсыз кылган окуучулар республикалык деңгээлдеги кароо сынактарга жолдомо алат. Биздин мектепте бир жылда өткөрүлчү 6 түйүндүн жаш техниктер конкурсуна дайыма өткөрүлүп турат. Ошого даярданып биз бир жылда бир жолу ошол жаш техниктерди жеткиликтүү бир нерсени жасап чыгыш үчүн кичине даярдап конкурстарды өткөрүп турабыз. Бул бир эле окуучу эмес, көптөгөн окуучулар бар. Учурда област аймагындагы ар бир орто мектептерде жаш ойлоп табуучулар арасында сынактар уюштурулууда. Райондук областтык турдун жеңүүчүлөрү алтын түйүн инженердик техникалык академиясы уюштурган 21-кылымдын интеллектуалдары аталышындагы республикалык кароо сынакка жолдомо алышат. Жазгүл Кудайбердиева, Эмил Жороев, Азатбек Курбанбеков, Алтын бешик жаңылыктары.